Ислам мырза, саламатсызбы? Дагы бир жолу сизге ыраазычылык билдирем ушул биздин көрсөтүүгө тартылууга макул болгонуңуз үчүн. Биринчи эле өзүңүздү биздин көрүүчүлөргө кенен тааныштырып кетсеңиз. Силерге дагы. Менин атым Ислам, фамилиям Ахмедов. Бүгүнкү күндө өзүм Ош шаарынын тургуну, Ош шаарында төрөлгөм. Кудай насип кылса Ош шаарында өлөм дейт го. Ошол, Кудай кааласа, иштеген ишибизге келе турган болсок, бүгүнкү күндө ошо элдин ичинде колдон келишинче элдин укугун коргоп, мыйзам чегинде мыйзамдуу укуктарын коргоп, ошо бир юридикалык компаниябыз бар. Ал жерде ошо элдин кызматын кылабыз. Мен өзүм Ош шаарында төрөлгөм. Тактап айтканда Шайтөбөдө. Анан окуган мектепке келе турган болсок, азыр Татан соода борборунун жанында азыр клиника болуп калган. Медицина борбору. Ал жерде мектеп болчу, Хамза деп аттуу. 1-класстан 10-класска чейин ошо мектепти аяктадым. Анан 10-класстан кийин 11-классты ал мектеп жабылгандан кийин ошо Амыр-Чымыр шаарчасында Онадыр деп коет. Ал жерде Александр Павлович Федченко атындагы 1-мектепти аяктап, андан кийин окуу жай ОГУПИде тарых факультетин бүттүм. Андан кийин ошол эле немеде юрфакты аяктадым. Магистратураны Ош ГУнун 2019-жылы Ош ГУнун өзгөчө неме менен кызыл диплом менен магистратураны аяктадым Ош ГУда. Бүгүнкү күндө азыркы учурда 3-4 дипломдун ээсимин. Азыр деле окуйм өзүм. Ош КУда таможня чөйрөсүндө 5-курс студенти, сырттан окуйм. Мен жашаган жерим азыр бүгүнкү күндө бизде почти 98% өзбек улутундагы адамдар жашаган жерде жашайбыз. Ошол эле айылына чөйрөдө башкада. Анан үй бүлөмө келе турган болсок дагы ошо бир тууган иним кыргыз улутундагы кызга үйлөнгөн. Бүгүнкү күндө ал келинибиз ошол үйдө жашайт. Анан өзү апабызга келе турган болсок, апам деле кыргыз улутундан болгон, Нарындан. Атабыз Ош шаарынан. Ошол биздин үй бүлөдө көп улуттун немеси бизде баягы да, ошондой немесине карабайбыз, улутуна карабайбыз. Эң негизгиси бактылуу болсок болду деген сезим бар. Кудайга шүгүр, бир тууганым деле ошо Баткенди кызга үйлөндү. Мына бүгүнкү күндө Кудай кааласа баш кошконуна жакында 1 жыл болот. Экөө аябай жакшы жашайт, сыймыктанам, суктанам бир туугандарым. Бир тууган сестренкам, карындашым болсо, ал Казакстанга турмушка чыккан, күйөө балабыз Уйгур улутунан. Ошол негизгиси айтам го, бул жерде кайсы улут болбосун, эң негизгиси дини, Аллага шүгүр, мусулман дини болсо, болду, башка нерсеси бизге өтө эле маанилүү эмес. Атаңыз өзбек жигити болсо, апаңыз Нарындын кызы болсо, алар кандайча табышып калган экен? Алар 1990 мына немеге чейин 90-жылга чейин Союз учурунда 87-тен баштап 91-ге чейин Союз талкаганга чейин ошо Нарында алтын комбинатта апам повар болуп иштеген экен. Атам болсо ал жер взрывчик деп коет, тоонун жардырып иштеген. Ошон үчүн бир күнү табышып, анан баягы Союз талкаланганда ар жерде бир ызы чуу башка болгондон анан апабызды алып качып келген бияка. Анан 90-жылы мен төрөлүп, 96 бир тууган карындашым, анан 99 бир тууган иним төрөлгөн. Ошо менин апабыз ошо 2011-ге чейин өтө жакшы тарбиялап, багып, чоңойту. Ошо мен ал убакта 18 жашта элем. Тагдырдын таказасы менен ошо жүрөк оорусун менен ооруйт эле, бирок биз билген эмеспиз, айткан эмес. Ошо менен кайтыш болгон да. Ошодон бери бирок атам менен апам ортосунда болгон сүйүү күчтүү болгон болсо керек, бирок атам үйлөнгөн жок. Сиздин ушул жакында Бишкекте өтө турган курултайга делегат катары сизди таанып калдым. Анан ошондо бир топ маселелерди көтөрүп атыпсыз да, ушул мамлекеттик тил боюнча. Эмне себептен ошол маселени көтөрөйүн деп атасыз? Эмне түрткү болду сизге? Биринчиден да бул биринчи эмес, 3-үчү чакырылышта курултайдын делегатымын. Буга чейин да барып неме кылгам. Экинчиден бул маселени эмне себептен көтөрүп атасыз десеңиз, мындай да, биринчи кезекте баягы мисал үчүн айтайлы, орус тилин, англис тилин бири зордуктабайт. Бирок жаштар ошол нерсе унутулуп үйрөнөт да, сагынып, ушул нерсени каалап, Европага кетем, мен Америкага кетем депчи. Эмне себептен Кыргызстанда жашап туруп, кыргыз тилине ушундай басым көрсөтпөйбүз? Бул бир гана өзбекче, орусча, башка улуттагы адамдарга эмес, бул жалпы кыргызстандыктарга да, керек болсо өзүнүн кыргыздарга да ушул нерсе тийиш. Себеби дегенде бир нерсени заставить этип үйрөткөн башка, үйрөнгөн башка. Бирок бир нерсени чын жүрөктөн өзү каалап, кабылган башка да. Мен айтайын дегеним, кыргыз тилине болгон сүйүүнү нөлөбой класстан баштасак, садиктен баштасак, ар бир биздин жаран, кыргыз болобу, өзбек болобу, тажик болобу, орус болобу, баягы кыргыз тилиге сүйүү күчөйт, кыргыз тилинде так сүйлөйт. Элестетип коюңуз, мына Кыргызстанда жүрөбүз, иштеп атабыз да. Ар бир мамлекет мекемесине кирсеңиз, мисалы үчүн мен жеке оюмда баягы
иштегенде бир эле улут иштеп же болбосо иштегенде бир эле неме болуп андай эмес. Эгер чыныгы аракет кылып үйрөнсө, чыныгы аракет кылып туруп ошо дипломун алсын, билимин алсын, кыргыз тилин так сүйлөсүн, мамлекет мекемесине барып иштесе болот. Бирок бизде көп жаштарда азыр башка улуттун жаштарында баягы неме жок да, каалоо жок. Биринчи өзүң кыл, аткар, анан ал нерсе ичиңде пайда болсун. Мамлекетке болгон сүйүү, мамлекет даже мен айтат элем армияга барышты сунуштайм да. Эмнеге дегенде мамлекетке болгон сүйүү армия себеби дегенде эми элестетип коюңуз, 1 жыл армияда служить этсе да, 1 жыл эмесе 1 айга барып көрсүнчү. Ошо чыныгы мекенге болгон сүйүүсү, ар бир карыш жерибиз мындай ыйык экендигин билип туруп, мамлекетке болгон сүйүүсү күчөйт да. Анан кийин ал ойлойм эч качан мамлекетке каршы, мамлекетке оппозиция болуп, же эртең бийликке барып каяка барат, мамлекеттин зыян келе турган нерсе жакка ал эч качан кетпейт да. Бир гана максаты болот, мекенди сүйүү. Бир гана максаты болот, ошо мекенде биздин желегибизди каякта болсун сыймыктанып, суктанып айта турган болот да. Ошондуктан мен бул тил маселесине көбүрөөк басым жасап атам. Анан бүгүнкү күндө Ош шаарында башка мектептерде, башка мына айтайлы орус мектебинде, кыргыз, өзбек мектептеринде окуу куралдары тартыш. Эмнеге дегенде именно кыргыз тилинде. Анан мамлекеттик тилде бул тартыш. Ал нерсени толук обеспечить этип бериш керек мамлекет. Ошол нерсени мен эртең курултайда көтөрөйүн деген маселе да ушул. Себеби дегенде эми жок нерсени талап баягы жок нерсеге үндөгөндүн ордуна баары кылып туруп анан үндөсөк туура деп эсептейм да. Ошон үчүн бул нерсеге сөзсүз басым жасашыбыз керек, бул нерсеге сөзсүз көңүл бурушубуз керек деп эсептейм. Сиз изилдеп чыктыңызбы ошолор жок экенин же кандай, каяктан алынган маалымат? Мына мисалы үчүн айтайлы, ошо мен мисалы үчүн делегат болуп Ош шаарында Амир Чымыр шаарчасынан неме кылдым, ал жерде 10 мектеп бар да. Мектепке барып неме кылсаңыз да, китептер жок эмес, бар. Бирок ошондой эле толук эмес да. Бир китеп болсо, бир китеп жок. Бир китеп неме болсо, анын ограничения. Мисалы үчүн кээ бир класстарда ата-энелер өздөрү алып берип атат, саткан магазинден башкадан да. Мен ойлойт элем, мамлекет ушул нерсе көп нерсеге көңүл буруп, керек болсо мына бүгүнкү күндө бюджетибиз дагы жер мына көп нерсеге көңүл буруп, даже көчөлөрүбүзгө чейин жасалып атат да. Мен ойлойм, ал китеп деген нерсени мамлекет үчүн ал өтө чоң бир проблема эмес да. Өзү китепти басып чыгарып аткандан кийин, өзүнүн ал боюнча китептер чыгарып жасап аткандан кийин, ошонун эле количествосын көбөйтүп, ошол нерсе обеспечить этип койсо, анан окуучу балдардан талап кылсак өтө жакшы болот эле да. Бул эми башка тилдүү мектептерди айтып атасыз да, Анан сиз азыр айттыңыз го, армияга барган адам ички сезими өзгөрөт депчи. Сиз өзүңүз баргансызбы? Мен бир айлык немеге барып келгем. Себеби дегенде үй бүлөдө мен чоң баласы болуп, жана бай айтып өткөндөй апам каза тапкан үчүн, атам инсульт болуп калганы үчүн өзүм барышым керек деген нерсе болгон. Мен окууну бүткөндөн кийин 1 айлык немеге баргам. 1 айлык кызмат өтөгө. Ошо 1 айлык кызмат өтөдө кандай сизде ошол сезим болду? Мен ошол нерсени сезген үчүн айтып атам. Ал жерде мына өзгөчөлүгү биринчиден өмүрүңүздө кармап көрбөгөн, мисалы үчүн автомат калашникти кармайсыз. Эми хотя бы аз болсо да количестводо ок атасыз да. Анан ошол эле жерде мына 1 айлык армияда биринчиден жеңилдик бар, экинчиден баягы не десем болот, саар менен туруп, анан карасаңыз ал жерде ар түрдүү адамдар бар, ар жактан келген. Алар менен бир немеде чай ичесиз, бир немеде катышасыз, то есть саар менен туруп, алар менен кыскасы сезим башкача болот. Ал нерсени мына мисалы мен Кудайга шүгүр, мен ушул күнгө чейин мына мисалы үчүн силерге мекен үчүн эмне кылгансың десеңиз, мисалы үчүн июньский событияда 2010 жылы керек болсо колдон келишинче, ал убакта мен 11 класс бүткөн окуучу болгом. Колдон келишинче өзбектин ичине кирип алып, калпакты кийип, жерге отуруп манас айткам. Кыргыздын ичине кирип алып, топу менен немени белиме неме кылып отуруп, анжан полкасын бийлегем да. Мен эки улуттун ортосунан жаралган балам. Бул нерсе менин түздөн-түз менин милдетим деп билем да. Мына каяка барсам, мисалы үчүн мени мында карап туруп, көпчүлүк мисалы бирөө мени өзбек дебейт, ачыгын айтыш керек. Бирок ким болсом деле, бирок элдин кабыл кылышы башкача. Иштеп жүрөм мына элдин ичинде. Каяка органга кирсем, укук коргоо органдарына кирсем деле, Кудайга шүгүр, урмат сый менен мамиле кылышат. Анан сотко кирсем деле, башкага кирсем деле, Кудайга шүгүр. Бул мен айтайын дегеним, биринчи кезектечи бир жерге ишке кире албаса мамлекеттин күнөөлөшү керек эмес да. Бир ишти эптеп албаса мамлекет күнөөкөр болбойт. Бул түздөн-түз өзүбүз күнөөлүүбүз да. Мына мен Кудайга шүгүр, мен өзүм зормун дебейм. Менден зор жакшылар, күчтүүлөр бар да. Мен болгону айтайын дегеним, биринчи мен мамлекетке бир нерсе кылайын, анан мамлекеттен бир нерсе күтөйүн. Ошол нерсени мен ойлойм, ар бир жаш, ар бир улут, ар бир кыргызстандык ушул нерсени ичине түздөн-түз туура кабыл алса, Кудай кааласа мен ойлойм, кайра мындай чүнбөстүк, кайра мындай тополон, ызы чуу, улутчулук маселеси Кудай кааласа эч качан болбойт.